Çırpıktal өсүп өнүп анан чынар болот деген ошол. Түп райондагы Сартулук айдын тургуну 90 жаштагы апа Аралкан Курманбаева мына ушундай өмүрдү кечирип бүгүнкү күндө балдарынан небере, чөбөрө көрүп, сыйырматка бөлөнүп турган учуру. Бактылуу карлыкты бакубат жошо менен өткөрүп, акылы айнекей Түлүгененин сөзүнө бизден күбө болдук. 50 жыл баш коштум. 50 жылдан башы кыраак болду балам. Мына ушу чөбөрөлөрүм ушулар өзүмдүкү. Әбдірейші көздікі. Анан бала кезде эмне жумуш кылдыңыздар? Жолдошуңуз экөөңүзчү? Аты енді ағам сейсебет болып жүрді. Андан кейін айылға эме болду. Молда болду. Жакшы молда болуп, элге алынып турган кезде каза болуп калды. 20 жылдан ашык болуп калды го балам. Мына ошо жаш кезде сиздерде мен эсимде турат, ушул кой бакчы элеңиздер. Чабан сапкозда. Жогоруда. Биринчи чабан болгонбуз балам. Жакшы, Кудайдан кийин силердин аркаңарда жаман болгонубуз жок балам, жакшы болуп жүрдүк. Көп жыл кой бактыңыздар, апа? Иә. Көп жыл кой бактыңыздар. 20 ай барды го. 20 жыл болду. 20 жыл болду. Анда балам окууда болчу да кызым окуйтун. Шаада окуп жүрүшкөн балдар. Энебиз бар болчу. Абдырыштын энебиз, атабыз да бар болчу. Алар да кайтыш болуп кетти. Мына эми сиз азыр айылдын аксакалы 90 жашка чыгып атасыз, апа. Анан эми мына ошо мезгилдерде турмуштун баштап өткөрдүңүз. Оорчулуктар көп эле, ушул убактарда. А кезде жаштык жеңет экен балам. Жаш болчумун. 3 күн 3 түн уктабасам дагы эметчү эмесмин. Азыркыдай болгон жок балам. Азыркы жаштар ким билетин, бизге жеттиби, жетпеди ошондо. Шамрат деген чабан бар болчу, Үчкемпир деген чабан бар болчу. Саңташта да бар болчу. Ушуларыбызды этигиш Миңтуурга барган күндөрүбүз болду. Анда машинанын жолу жок балам, жалгыз аяк жол менен 2 түтүндү бир машинеге салчу. Ошондой кыйынчылыктарды жеңип келдик балам. Ушундай кар түшүп калса, күз айында жүктү суунун боюна кабакка таштап коюп, жөө барып, үйтүкчүбүз балам. Ушундай абалда болду. Жакшы, Кудайга шүгүр, ден сак болсо иштек эмес экен балам. Кээли ден соолукту экен. Балдарды окуттуңуздар, Окуду. Жанка отурган кыздарым бири улуусунан кийинкиси доктурдун окуусун бүттү. Эң кичүүсү мугалимдин окуусун бүттү. Күйөөсү отурбай жөлөнүп жүрүшөдү. Ошо барган кызым. Анан белгилүү кызым мугалим. 6 бала энеси болдуңуз. Иә. 6 бала энеси болдуңуз, Балдардын балдарынын баарын бактым балам. Жеңишимдин 3 уулу, 1 кызы, 4 баласы бар болчу, ошону да бактым. Мал багып жүрсөм дагы. Андан кийин колумдагы баламдын 3 уулу, 1 кызы бар. Жеңиштин ортончу баласы. Анын балдарын да бактым. Анын жеңиштин кичи баласы өзүн багып атат. Анын 3 баласы бар. Аларды бакканым жок. Алар өзүлөрү эле. Небере кандай экен эне? Небере өз балаңдан жакшы көрүнөт экен балам. Мен баткалымдан ат кошуп, абысылердечим, колумда идишин бере коюп, абы болсо ошончумду небере азыр жеңиштикине жибербейт мындагы балдарымдын балдары. Эне үйдө эле отурчу, биздин жаныбызда эле болчу. Siz geçseniz ele biz начар болуp калабыз эне дейт. Бул оğlumдун 3 уулу, 1 кызы бар. Келин жайы чылы сулуп аткан балам. Чөбөрөлөр кандай экен эне? Çövrede жақшы балам, аябай жақшы.
Балам Таттуу экен. бала өз балаңдан таттуу болуп кетет экен балам. Туура. Сөздүн чыны. Эки кампытың болсо бирөөнү балаңа берет экенсиң, ушундай ниеттенип аябай. Өзүңүзүнөн артык көрөт экен балдар жакшы баккан кишини. Маралкан апа менен мындан 44 жыл мурда көрүшүп, эне баладай болуп, бул өзү өсүп өнүп жашоо тиричилигин өтөгөн тоолор арасында өмүрлүк жолдошу маркум Абдыраш ата менен ошол учурда Санта совхозунун койлорун багышчу. Насип буйрукту караңыз. Маралкан апа менен кайрадан куттуу жайдында көрүшөм деген ой учуктаса түшүмө кирген эмес. Минтип балдар менен ак дасторкон үстүнө жолугушуп таанышып отурганыма өзүм да чоң кубанычта болдум. Мындан өткөн бакыт дагы жок болушу керек. Баары жогорку илимдүү болду. Неберелер да окуду, атам менен энем бизге эл берген тарбияны берди, окутту, бутубузга тургузуп, баарыбыз баягы кыргызча айтканда туурубузга кондурду. Атам менен биз өмүр бою карызбыз дагы, ыраазыбыз дагы турган элек. 6 бир туугансыздар, 6 бир тууганбыз, ошо 6 бир тууган улусу мен. Мен ушу 46 жылдан бери Сартоолгой орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектендим. Баягы эмгегим жерде калбайт болуп өкмөт эл сыйлады, өкмөт да сыйлады, грамоталарды алдым, областтык деңгээлде, анан билим берүүнүн отличнигимин. 46 жыл иштеп, анан быйыл эми ардактуу эс алга чыгып, өз каалоом менен иштебей эс алайын дедим. Мына энемдердин башы өткөн издерине сарасып чалсак, бул иштер жанагы мал кайтарып, туурабы, сапкачы. Ооба. Ошондо эми чындыгында оор эле да ал убакытча. Чайроо көчүш, тияка деген башка машиналар бар эле дегендей. Ошондо сиздер кандай эле жардам берип дегендей колдон буттунат. Биз мектепте окуп жүргөндө чындыгында жеш экөөсү жепелешип алып тигим түптүн суусунан музда тоңкулат кышында барып, ата менеме жардам берип кечке. Анын кайра кечинде үйгө келет элек. Эртең мектепке барабыз депчи. Анан биз окуп шаарга окуп кеткенден кийин атам менен дагы башка жардамчыларды алышты да. Алар барып ошо сакмалчы болушуп, ошо жардамчыларды алышты кошумча. Алар жардам берип турушту. Өмүр бою чагым болуш дейби? Өмүр бою чагым болуш дейт. Анан кийин карыган пенсияга чыккандан кийин атам ушу айылды да имам болуп калды, айылгачы. Анан атам ушул айылдын ардактуу мындай адам эле, элдин баары сыйлаган адам эле. Ошо тилекке каршы атам менен ушу 79 жашында дүйнөдөн кайтып кетти. Андан бери энебиз 99-жылы. 99-жылы. Андан бери энебиз эми биздин маңдайыбызда Кудай буйруган жашап турсун, бар болсун. Биздин бир чөгүн чайыбызды ичип, Кудайдын берген жашын жашап турсун. Тарбия берди бизге. Жакшы жашагыла, жакшы меткиле деп, балдарыңар тарбиялагыла, балдарыңарды окуткула деп тарбия берди. Бизде балдарыбыздын баарын бутуна тургузуп окуттук. Алды мугалим болду. Арты школ иштейт. Жакшы Кудай энебиздин аркасы менен бизде жакшы турмушта жашап атабыз. Абдыраш ата менен бу энем Маралкан эне чыйрак эле аябай окуп аткачы. Эле дегендей. Ооба, булар эми ошол карган убактында деле булар жакшы окат кылып жүрүштү. Жумуштан калган жок. Жакшы жүрүштү. Шаруанын жасабаган иши калган жок. Араб айдады атам. Кой бакты. Совхоздун жумушунда көп жумуш иштешти. Ошолордун тарбиясын алып биз дагы окат кылып атабыз эптеп. Турмуштун ар кыл сыноосуна туруштук берип, күн түндөп мал артына жүрсө дагы балдарын окутуп, балдарына билим бере алышты. Уулу Жеңиш Темирканов мугалимдик кесипке ээ болуп, билим берүүнүн тармагында үзүрлүү эмгектенип, билим берүүнүн отличниги наамына ээ болуп, областыбыздын баш каласы Каракол шаарынын билим берүү тармагынын жетекчиси болду. Тарбия башаты турмуштук тажрыйбасы мол мына ушул элеттик ата-энелерден башталган. Энем менен атам өмүр бою ушул илгерки союздун учурунда чарбада иштешип, ошол эмгеги сиңген адамдар. Балдарын ушу атам менен чынчылдыкка түз жүргүлө, кишинин акысын жебегиле,
калыс болгула деп ушундай тарбиялап өстүрдү да атам менен энем. Анан Кудайга шүгүр бүгүн ошо балдардын баары өз алдынча болушуп, баарыбыз жайыбызда дегендей өз оокатыбыз менен турмуш кечирип атабыз. Бүгүнкү күндө ушу атам менен энемдин 6 баласы бар. 6 баласынын 25 небереси, 43 чөбөрөсү бар. Кудайга шүгүр, жакшы мынакей 90 жашка чыгып, бул 90 жашка чыгыш деле оңой эмес экен. Ошол Кудайга шүгүр күйлүгүштү. Биз эми турмуш шартка байланыштуу ар кай жакта иштеп, ар кай жакта жүрүп атабыз. Анан бул үйдө ошо мен экинчи уулум келиним менен ошо энемди багышып, батасын алып дегендей ушундай багып атышат. Кудайга шүгүр, азыр күйлүгүштүү, жакшы, акыл эси тонук, эмгекчил болуп жүрүшүп, бул кишилер өмүр бою эмгекте бышкан адамдар ушул күнгө чейин чөбөрөлөрүн багып, алдын алып отурат да, ушу тамак берип, кой десе да болбой, ушу чөбөрөлөрүн ушинтип эле ушу баласаак, ушунчалык ак ниет иштешти. Кудайга шүгүр, эли журту сыйлайт. Атам менен эмди мен баласы катары мактабасам деле эли билет. Урматтуу адамдар болгон. Атам 80 жашка таяп кайтыш болду. Энебиз мынакей эми 90 тамагын ичип ушундай арабызда сый көрүп атат. Ошо атам менен эмдин айткан акыл насаатын, осуяттарын ушу биз аткаралы деп аракет кылып, ушинтип бала бакырасы, ушинтип күн кечирип атабыз. Кудайга шүгүр. Эл журтубуз аман болсун, эл журт аман болсо, анын ичинде биздин ушу энебиз дагы бала бакырасынын, небере чөбөрөсүнүн урматын, сыйын көрүп, чайын ичип дегендей арабызда дагы көп убакыт өмүр сүрүшүн биз Кудайдан тилейбиз. Эл журтка тынччылык берсин, аманчылык берсин. Жакшы балдар ушу эмгек кылып атабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми бул кишилер менен жаш кезибизден эле айылдашда жүрдүк. Бирге чоңойдук, бирге жашадык ата. Бул кишилер эми бизден улуу. Биз үйлөнгөн кезде ата-энебиз ушу жакын жүргөндүгү үчүн жакшы көрүп, бизди өкүл баласы, өкүл кызы кылып койгон. 50 жылдан бери карай ошо жакшы жүрөбүз. Азыркыга чейин өкүл ата, өкүл эне болуп жүрдүк. Бул кишинин жолдошу да бизге тууган болот. Булар бизге аталаш туугандар болобуз биз. Тиги биз Кытайдан келгенбизде, Кытайда жүргөндө деле ошо жакшы ушу ымылдашып, бир айылда жүрүп эле чакырышып, чай беришип, чай ичип, ушинтип жүргөн кишилерден биз. Тууган ичинде да жакшы саналашкан кишилер болот да. Тууган ичиндеги жакшы саналашкан кишилерибиз бир чети өкүл, балдарыбыз мындай. Анан жакшы жаманчылыкта аралашып, мынтип эмет жүрөбүз. Бул киши ошол жаш кезинен эле биздин ата-энелерибиз менен чогуу жүрүп, ушундай чогуу жүргөндүгү үчүн ушинтип бизди жакын саналаштырып койду да. Өкүл бала, өкүл ата деген өз ата менен өкүл баланын ортосу, өкүл атанын ортосунда айырмачылык, арпа менен арпанын кабыгынчалыгы эле айырма бар деп атпайбы. Бул үй бүлөдө жан дүнөсү ырга берилген таланттар да көп. Кичи кызы Сүйнай менен уулу Шекербек дагы ыр жазып, өнөр дүнөсүнө аралашып келет. Мында касиет ата тейинен калган болуш керек. Ар бир адамга эле энеси менен атасы эч табылгыс, дүйнөдө табылгыс нерсе да. Анан атам менен энем чындыгында мени эркелете өстүрүштү. Баарынын кичүүсү болдум, кенжеси болдум. Атам тыштан келгенде үшүп келсе дагы мен мойнуна минип отурчумун атамды чындыгында. Ошондо да атам мени түш деп мындай бала эми түш мен чарчап келдим же үшүп келдим дече эмес. Энем экөө тамагымды жасап эме кылып, бирок мен ошо эркелете өстүрүп, энемдер мага мындай болгон, муну жасагын, тигини жасагын деген жок. Мен жөн гана ошо энем менен атамдын өзлөрүнүн эле жашоодогу тарбиясынан, жашоодогу эле эмеден эле ошондон алдым деп ойлойм да, атамдардын күнүмдүк жашоодогу жашоосунан элечи, ошондон эле тарбияланып ойлойм. Анткени бул адамдар ушундай кайталангыс өзлөрүнүн эле жашоосу тарбия болчу да бизгечи. Өзлөрүнүн эле кылган оокаты, жүрүш турушу, жашоодогу өзлөрүнүн эмеси эле бизге эң чоң тарбия болуп, биздин калган бир туугандардын деле ушундай тарбия алды деп ойлойм. Анткени атам менен энем бизди бир да өйдө карап, муну жаса, тигини жаса же мындай кыл, тигиндей кыл деп өйдө карап айткан кишилер эмес. Өзлөрү эле жасап, өзлөрү үлүү болушканда бизгечи. Анан биз ошолордон эле
тарбия эмеси менен эле карап көрүп туруп эле ошолорго эле анан өзүбүз жардам берип эле өзүбүз жасап эле ошондон үйрөнүп кеттик да. Анан мен сиз айткандай эң кичүүсү болуп үйдөн эчтеке эме оорчулук эме жасаган жокмун, эрке болчумун. Бирок эми ошо өзүмдүн дээримен да болду, иш кылса өзүм деле жасап эме кылдым. Анан өзүмчө турмуш куруп кеткенден кийин ошо энемдин ар бир басканы, атам экөөнүн басканы, сүйлөгөнү, бизге берген мындай жүрүш туруш эмелеринен ошону элестетип эле ошондон өзүм тарбияланып кеттим да. Энем мындай кылчу, атам мындай кылчу деп эле ошону эмдигиче ушул убакка чейин мен ар бир оокат жасасам, камыр жуурсам дагы, иш кылсам дагы энемдин сүйлөгөн сөздөрү, бизди эркелеткени, жылуу мамилеси ошолор мага элестеп кулагыма угулуп, анан энем мындай кылчу эмес беле деп ар бир оокатымды ушундай жасайм да. Билим алдыңыздар? Билим алдым. Каракол шаарындагы мурун а кезде Ленин комсомолунун 50 жылдыгы, Кыргызстан Ленин комсомолунун 50 жылдыгы атындагы педагогикалык окуу жайда башталгыч класстардын мугалими деп диплом алгам. Азыр 6 балам бар. 5 эркек, 1 кыз. Балыкчы шаарында турабыз. Жолдошум бул киши Кумтөрдө иштейт. Өзүм болсо үйдө эле балдарга тарбиячымын. Анан мен дагы ошо тиги бир туугандар сыяктуу эле ошо кээ бир тууган биздин атабыз кичине бир аз чымыны бар, таланттуу киши болчу. Атам үйдө жүргөндө мындай бир иш кылып атканда кыңылдап, анан бизге мындай кээде бош отурган убактысында атам аябай билимдүү киши болчу. Газеталарды дайыма өзүнүн көзү жетпесе бизге окутуп, биз окуп берип жаңылыктардан бүт баардык тети жогорку ЦК КПССте болуп аткан эмелердин баарын билип, ким президент, ким эме ошонун баарын билчү атам. Анан маалымат алып бүт политик болчу да, мындайча азыркы сөз менен айтканда. Анан ошондо атам бизге жамактатып, мындай өзү эле чыгарып, оондурлардан ырдап, же болбосо жамактатып, өзү сыразы айтып, мындай дароо айтып, бизге ырлар деметчи да. Анан ошо атамдын ошонусунан да таасирленип, бизге бир аз экөөбүзгө, ошо агам экөөбүзгө өткөн болуш керек. Мен дагы мындай кээде отурганда өзүмдүн эмем эргүү пайда болот. Ата энемди эстейм, бала чагымды эстейм. Ушу Каркыра жайлоолорунда атам бизди эс алдырып, жанына алып жүргөн кездерин элестетем. Ошол кездерди эстегенде бир толкундануу пайда болуп, илхом келет да. Анан ошондон кичине балапандай кичинемден бала кылып апес деген, жакшы тамак жесе дагы жутуп ийбей менес деген, эч нерседен кем кылбаган, теңдеши жок менин энем. Канаттууга кактырбаган, ката жолго бастырбаган, атам экөө алмак салмак адам бол деп кастарлаган, канатына калкалаган кайталангыз менин энем. Эне деген эң жөнөкөй үч тамга, эне баркын билгендерге, эч нерседе тагылбаган үрөк суудай күч тамга. Ата деген эң жөнөкөй үч тамга, ата баркын билгендерге айдай бийик асказоодой күч тамга деп. Ушу бир эрге отурганда атам менен энемди эстеп, бала кезимди эстеп, өзүм балдарымды эркелетип отурганда ушу кичине чиймелеген ырым болчу да. Эми энемди Кудайга шүгүр болушунча, Кудай канча жаш берсе ошончо өмүрүнө чейин сыйлап өтөбүз деп ойлойм. Анан эми жанакындай жакшынакай сөздөр, тилектер айтылды, ошонун баары кабыл болуп, дагы 100 жылдыгында ушинтип белгилейли, жакшынакай өмүр узун болсун. Бала чакасы менен, Ушул бүгүн энем 90 жашка таяп калды. Ошол бүгүн уул кыздары, небере чөбөрөлөрү чогулуп, энемди куттуктап, белек бечкектерибизди азын-аулак болсо да берип дегендей. Ушул тос менен тияк бияк алыс жакында жүргөн туугандар башыбызды бириктирип, бир дасторкондон атам менен энем менен даам сызып, жер жазышып дегендей тууганча ошентип отуруп кетели деп, эне каалуу тилектер айтылып атат, неберелер, чөбөрөлөр айтып атат, уул кыздарыбыз айтып атабыз. Анан мен эми бир туугандарым, айылдыктар баары эле билет, калем кармап азын-аулак ыр жазып жүрөм өзүм. Анан туугандар дагы ушу чогулган бир туугандар түндө дагы ошол жакем келсе айтылган жок эле, бирок өзү эле бирип энеме бир ыр жазып келер деп түндө сөз кылып атышкан экен. Эмесе ошо энеме арнап жазган ырымды окуп берейин. Энем Маралканга: 90 жашка таяп калды энебиз, биз энеме кичинекей элебиз, жашаса деп бир калымды кырытып, жараткандан тилек кылып келебиз. Адам ата оонодон таралган, адамзатка эне ыйык абалтан, ар бир жанга ыйык болсо энеси, бизге да ыйык өз энебиз Маралкан.
беш маалкы намазынан жазбаган, жаман сөздү эч оозуна албаган, карыдым деп оордугун артпаган, мен энемдин кайратына таң калам. Мактабайбыз жалаң эле өзүбүз, бурбай сүйлөп кимге болсо сөзү түз, барк баасын сактай билген энеме, ошол үчүн бүт айылдын көзү түз. Куттуу болуп сиз жашаган ушул жаш, Кудай берсин дагы узун жаш, атам экөөң бизге берген тарбия, ынтымакты сактап турат бузулбас. Эркелетип астын алып өңөрө, энем бүгүн көргөн көзү чөбөрө, айтып калат өзү дагы кубанып, айтуугандай болдум да деп төөнө. Сыр аяктын сыры кетсе сыны бар, деген сөздүн акыйкатта чыны бар, сыныңызда, сырыңызда жетелек, гүлүңүзсүз кубат алып жылынар. Жашаганда сиз карытып кылымды, ошондо мен узартам өмүрүмдү, эркелегим келип турат азырда, эне сизге айтып атам чынымды. Баарыбызга тийип сиздин батаңыз, уламалга кадам шилтеп жатабыз, уулуңуздан урмат көрүп дагы да, ден соолукта узун өмүр жашаңыз. Келин болуп келгениме 25 жыл болду. Мен келгенде эле энем тың болчу. Ушундай акыл эс жагынан бүт дагы эле ошо 90го чыкса деле акыл эси бүт бардыгы жакшы. Ушу сарам жалдуу жагы жакты. Бири мындай кайнене өңнөнүп каардуу болгон жок. Бала өзүнүн кызындай эле тарбиялап алды. Биз бирок 2 жыл эле турдук. Андан кийин азыр сый элемин да, келин катары эмес, кыздай эле кылып мамиле кылат да. Жакшы, энемдей болуп карысак деп сыймыктанабыз. Энем 90го чыкса да мындай сүйлөгөн сөзүнөн эчтекесинен эметпейт. Илгерки бала кезиндегисинен үйдө айтып берчи да, чай куюп отурганда самовар менен чай иччи ал убакта. Анан биз бала кезде тоого чыгып моундай кылчубуз, тигинчибиз, минчибиз деп башынан өткөн нерселерди айтып берчи. Жакшы жактары көп энемдин. Жаман жактары болгон жок, көргөн жокмун. Айылдын баары билет жакшы. Ушул кезге чейин сарам жалдуу жакшы. Бир таң калган жерим, мына 2-3 эле жыл болуп калды. Швейный машина менен бычмачы көйнөктөрүн бүт өзү тигип алат. Бычып, жер төшөк, гөлдөлөңдөрдүн бүт жасачы. Быйыл эле 1-2 жылдан бери эле кичине карып эметип калды да. Бардык жер жакшы. Энем ошо ден соолугу болсун, ошо энемдин жашына барсак деп эме кылабыз, тилек кылабыз. Ушундай карысак деп тилек кылабыз да. Эненин таманы турган жер бейиш деп бекерден айтылбаса керек. 90 жашка келсе дагы уул келиндерине арка бел болуп, кайратын жазбай, небере чөбөлөрүн багып, аларга көмөктөшүп келүүдө. Ошондуктан эненин асылдуулугу, кымбаттуулугу бул дүйнөдө эч нерсе алтындан да кымбат асыл баа тура. Энем ошо биз мен кенедей эле бутун басып эс тарткандан бери элечи, энем колунда амын баамдар тиги эмеде болушуп иштепчи, шаарда жүрүштү. Анан бизди бияка энем колунда тарбияланган көбүнчөсүчү. Ал кишинин сөзүн угуп мындай кылган жүрүм турумунан да өзү деле мындай болду деп айтпайт. Просто ошондон угуп эле мындай көрүп эле билип эле өзү эле тарбиялабыз да энеменчи. Күнү жакшы эле, могу 4 балалуу болдум. Буюрса бүт баарын чоң айтып, мына ушул күнгө чейин кичүүбүздү да багып чоң айтып эмет келип чөбөрөлөрүнчү. Бизди баккан эмес, чөбөрөлөрүнө чейин багып жакшы күнү. Дагы эле намазын окуп, эшикке кирип чыгып, дагы эле балдарды багып ушинтип каралашып калат. Энем мен бүгүнкү күнү 90го чыгып атат. Буюрса дагы жашасын, кылымга артсын, неберелерин, чөбөрөлөрүн, балдарын чайын ичсин. Ошол үчүн батасын алып, биз деле ушунга жеттик. Энеңизге рахмат. Тең көп жашаңыз, эне бактылуу өмүр сүрүңүз. Мен келгениме 15-16 жыл болду. Келгенде эле ошо энем колуна келип, энем колунда небере келин, баккан келинмин. Энем өзү аябай жакшы, кичипейил. Мага өйдө карап келинимди кызым деп сүйлөйт постоянно. Энемди өзүм медикмин. Ооруса өзүм тамагын жөндөп, тамагындай жеңил тамактарды жейт, көбүнчөсүн жеңил тамактарды жасап берем, кашаларды жасап берем. Майлуу жебейт. Убагында жуунтуп, убагында тамагын берип, өзү да мага балдарымды багып, аябай көп үйдөгү жумуштардын баарына каралашып, жардамдашып, жөн отурбайт. Баарына жардам берип турат.
Кудайым жакшылык берип, мал берсин, баш берсин, узун өмүр жаш берсин. Аман эсен болуп, ушундай ден соолукта болуп, жаркырап, жайнап өмүр сүрө алдыңар кетейин. Балам экенсиң, колумдан тамак ичип жүрсүң. Ушинтип келип кетип, жеңиш менен кол кармашып жүр. Алаңа го менин балам. Айланайын 24-інде төлөдүм ушуну. Кудайым жакшылык берип, баарыңарга мал берип, баш берип, узун өмүр жаш берип, Кудайымдын берген багын, өмүрүн күтүп алгыла, айланайыңдар. Менин Кудай жакшылык берсин. Садаган кетейин. Аяк кылман энеке, колумда бар береке, кечиктирбе тамактан, кечикпейин сабактан. Балдар мага күлбөсүн, ушултан кылып жүрбөсүн, барайын эне, барайын, мыкты билим алайын. Эне бакыт, эне талай, эне күн, согуп турган динимдеги жүрөгүм, мейли жылдар кырымдарда өтсө да, сенден алам улуулуктун үлүшүн. Ак белиңдей ажар чачып түгөнгүз, сенде турат түбөлүк өмүтүм.